келечекте эл артист болом келет тактаймын эчтекеси жок элечи. Ыр десе ырдайсың, кино десе тартыласың. Чыгармачыл жолго кантип келип калдың? Сценарий берсе режиссер, ошо боюнча аткарып койбойм да. Давай следующий деди. Айгерим Сабатова кандай хозяйка экен? Мен эми жашап аткандай болуп атам башылса. Эң биринчи фокусту өзүңө койсоң, а калгандары сени карайт экен да. Настоящий, натуральный. Айдык келин менен. Бир үй бүлө команда да. Сен бар өзүңө жумушуң кылып келер, мен өзүм кылам эмес. Отуруп мен аялым болосуңбу деп. Өзүмдүн күйөөмдүн машинасынын алдына отурай. Сиз өзүңүздүн күйөөңүздүн машинасынын алдына отуруңуз. Туура элеби апа десе. Чыныгы элдик блогу сеники болуп атпайбы? Тынк деп бир идея келе берет да. Ошо идеяны эртеси сөзсүз түрдө барып тартсам, 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион болуп кетет. Хейт аябай жүрөгкө тийби? Эң биринчи айтат го, адам артист эмес, эң биринчи адам болуш керек. Дертимди айтуудан катылган сырлар бар экен, айтчы. Достор, кандайсыңар? Сиздер менен бирге Айтчы подкаст, мен алып баруучу Айжан Аденова. Өзүңөр көрүп аткандай эле, биздин студиябызда жаңы жылдын маанайы болуп атат. Анткени биздин бүгүнкү коногубуз ким десеңер, жыл сайын ОТРК музыка телеканалында бир аябай сонун эжебиз менен, Гүлмира эжебиз менен чогуу алып барган жаңы жылдык маанайды силерге тартып берген сонун, таланттуу, аябай тамашакөй, таланттуу актрисабыз Айгерим Саматова. Айгерим. Молодец, Айгерим. Ушундай болсоң. Кандайсың, Айгерим? Жакшы, сон, Кудайга шүгүр, маанайым 5. Сиз чакыргандан кийин вообще сон 5 болот. 5 плюс болуп кетти да. Бир жыл көрүшпөй. Анткени жылдын жылдын башында экөөбүз чогуу тартылдык. Эми жылдын аягында интервью берип атасың. 1 жыл өтүп кетти. Негизи сүйүнчүдө башында ушу январь-февраль болчу, уже азыр 1 жылдан кийин көп өзгөрүүлөр болуп кетти. Чөтө, сизде дагы, менде дагы. Мен 10 килограмм коштум. Сизде кандай жаңылык да? 10 килограмм арыктадым. Сиздикин мен алып алган окшойт да. Жок, мен негизи ошо жыл бою сенин блогуңду көрүп аябай суктандым. Анткени акыр көмүр ак жолтой болсун, бешик боңор бөөк болсун, Маликада эми сонун сиңдиси бар экен, аты Данек. Ооба, Данек. Негизи эки кыздын мамасы болгону кандай экен? Негизи эме экен, бала көбөйгөн сайын, үйдө эме болгон сайын мынтип ойлодум да, жана баласы жок үй мазар деген сөз чын эле экен да. Азыр мынтип карап отуруп, мадияр экөөс сүйлөшүп калабыз, ошолор жок болсо экөөс эмне жөнүндө сүйлөшөт болчук деп. Азыр үйдө көбүнчө темабыз балдарда. Кызың мойнда атат, кызыңа туртин алып келип берип койчу, ти кызыңды садикке алып кет деп айтор. Улам ба ата-эне дагы бала аркылуу сүйлөшүп калат экенбиз да. Бизди сүйлөштүргөн ошолор экен, бизди таарыныштырган, бизди уруштурган да балдар экен да. Баланын айынан душуп кетебиз да. Суап, сен алып берип коесуң, жаңы эле мен алып бербедим депчи. Бакыт чында эми багы көпчүлүк балалуу боло албай жүргөн энелер болсо, мен ушул жылы чын жүрөгүмөн ниет кылып дуа кылгым келет. Сөзсүз ар бир үйдө бала болсун. Мага да эме жуксун кыздуу болоюнчу. Жуксун. Сиз да малып калыңыз, эркек жуксун. Алмаша бол депчи. Аша. Эй, досум, карачы. В руках целый мир, я включаю мой дом и налоги, свет и авто, все одно. С мой все решим и легко. Онлайн-кредит, не откладывай вновь. QR-платеж, все быстро, без слов и кэшбэк. Надежен, чист, как снег. Прайм наш согреет в нужный момент, ведь полон кэшбэк, получи свой презент. Мы рады всем, наш друг, каждый клиент. Нужно только решиться. Глобусу маркет вам все привезет. Все, что так трепет, на сердце замрет. Штрафы ОСАГО, онлайн-депозит. Оформи сейчас, поверь, все он решит. Мой приложение для всех. Мой приложение для всех.
негизи Айгерим экөөбүз ошо сүйүнчү эмес жеңе тасмасында бир жыл мурун таанышканбыз. Андан мурдагы бир жыл мурда болчу. Ошо Ооба. 2023 болуп калат. 23. Ошондо уже 3 жыл болуп турабы эле таанышканыбызга. Бирок жеңе тасма тартылган учурунда мындай көп сүйлөшкөн жокпуз да, анткени аябай мындай напряженный эме болчу съемка. Сапарбай экебиз тигине кыл, муну кыл. Сапарбай эке ачча отургузчу эмес, только иштетет да, тук тигине таш. Не сүйлөшүп атасыңар? Баскыла. Папатан эме болчу деди, айжан тез. Бирок ошо сүйүнчү көлгө чыгып өзүнчө эле мындай лагерь, девочковый лагерь болуп 2 жума. Эстесем азыр. Сон негизи көлдө кыш учурунда аябай сонун экен. Сонун мезгил болот экен. Ошол жактан сүйлөшүп, биз биринчи актриса курбу катары билдик. Боюмда бар экен. Ооба. Эч кимге айткан эмесмин да, мен съемкага тиги Радик байке чалганго, Айгерим ушундай сунуш бар эле десем, жакшы рахмат деле жүрөм деп. Съемка эртең деген күнү чынтып атпайм. Ошо мен Нуркул эме болчумун да, положение. Ами сен боюңдорбу деп. Ооба десем, Радик байке 5-тинчи. Айгерим сен тиги эме, ой ооба боюмда бар, ушундай положениедамы уже төртөй. Тиги эме да, тиги сен немелериң кыймылдап, жанагындай секирип, мушташ, ой, не переживайте, мен келтирмсим. Точно, ошондойбу, мен просто эмем келинчегим аябай кыйнал. Ой, мен кыйналбайм, чакыра бергиле. Мейли анда өзүңө кара деле. Радик байке өзү эме го. Айгерим, ой, абайлабайм, жашнап эле турам го, жөнүңүзчү душкысы. Ну ладно. Негизи ошол сүйүнчүнүн командасы өлү бизди аябай багышты. Ооба. Чын айтканда мен мындай өзүмдү ушундай аябай чоң актриса турбаймбы деп сезинткен бир проекттардын бири болду. Аябай бул жолу да мындай сүйүнчүнүн командасына аябай бардыгы сонун, бирок бул жакта слишком эркелетип салышты окшойт дедим да, мындай иштегени келбей элек биз эс алып анан тартылгыбыз келгенде тартылып коюп ушинтип жүргөн эле сезилди да. Сонун атмосфера, сонун адамдар менен тааныштык. Сүйүнөм мен жашоосунда бир ушундай краска. Контент жарадык, айтып койчу. Мына миллиондорду чогулткан сонун контент. А класс, Б класс. Мына эме сурасаңар, А класс, Б класстын тренди автору мына Айгерим Саматова. Жок, негизи актриса, сен жөн эле актриса эмессиң. Менимче азыркы аябай заманбап жакшы сөз бар да, креатор деп. Сен ыр десе ырдайсың. Кино десе тартыласың. Блог десе блогту сонун алып барасың. Блог аркылуу көп нерсеге жетиштиң. Мына кантип кыргызча айтат, акөр көңүл көгөрсүн деппи? Көп бут кирсин, канча бут кирсе ошончо кут кирсин. Биринчи жолу бөлүнүп атасыңар. Негизи өзүмдүн үйү болгону кандай экен? Мен мынтип айткым келип атат да. Балким туура көрөбү, туура эмес көрөбү, бирок жана үйлөнөт го жаш жубайларчы. Үйлөнгөндөн кийин бул пока экөө бири-бирин таанып, экөө бири-бирин мынтип чымчып көрмөйүнчө өзүнчө жашаган аябай туура экен. Эми бул жакта мен мындай өкүнүп дегендик эмес, просто бөлүнгөндөн кийин түшүнүм да, азыркы эмеде мисалы бөлүнгөндөн кийин Мадияр экөөбүздүн мамилебиз өзгөрдү. Мадияр экөөбүз бири-бирибизди эми таанып баштадык. Себептени бизде мындай да чогуу жүрөөрү бардыгы менен чогуу эле жашап аткандай боло бересиң, анан тигилер башка комнатада кээде ар кандай настроение ар кандай болуп калышы мүмкүн. Аналар баары бир чектөө, кысынуу, бири-бириңе бир сөздөрдү айта албайсың, потому что тиги адамдар кандай ойлоп калат, баары бир эме бир туугандар, бул үй бүлөгө араң батышып атсаң, айтор ушундай бир эме нюанстар көбүрөөк болот экен да. Азыр өзүңө жакпай аткан нерсени мисалы ачык айтасың, Мадияр мондай болот атат го, мондай кылсаң деп ушинтсең, ал адамга да жакшы да, мындай туңгуюк болуп, өзүнчө эле таарынып жүрө бербейчи. Да, экөөбүз отурабыз, чечишип, сүйлөшүп, айтчу нерсени айтып, эркелетишким келген кезде эркелетип. То есть адам канчалык эркин болсо, өзүнүн мындай маскасы чечилсе, ошондо көбүрөөк таанып баштайт экенсиң да. Анан кысынуу, өзүнөн өзү бук болуп, жана эме болуп жүргөндөр бул
көп кысым айынан болот болуш керек. Эми биякта талаш спорный болуп кетпесин, типа бул бизди эмнеге үгүттөп атат деп. Мен болгону башыман өткөн өзүнчө жашоонун эмелери кандай экен деген суроого ушундай жооп берип атам да. Жок, плюстары бар, минустары деле бар. Минустары да бар, плюстары да бар. Плюстары көп урушпайт экенсиң чогуу жашаганда депчи. Урушкандан уялып жүрүп эле убакыт өткүзөт экен депчи. Негизи биз сүйлөшкөнбүз. Сен да чогуу көп жыл жашап турдуңар, Мадира экөөңөр. Мен да көп жыл жашап турдук. Анан 7 жылдан кийин мен эметкем да, бөлүнгөм да. Бирок ошол сен айткандай эле биз ата эне менен жашап турганда же сиңди же кайын сиңди чогуу биз чогуу туугандар менен жашап турганда баары бир башка ролдо болот экенбиз да. Ооба. Биз мындай эже сиңди катары, анан байке ошондой тууганчылык болуп калат экен да. Бирок именно ошо жаш жубайлар өзүнүн мамилелерин куруп, бышып атканда ошондой болбойт экен да. Мы все время в положении детей получается. Ооба. Биз баары бир ата эне менен жашайбыз да. Алар үйдүн ээси болуп, алар каалагандай жашайбыз да. Анан бөлүнгөндөн кийин уже жоопкерчилик чоң турбайбы? Эмелерди биз өзүбүз төлөш керекпиз да. Да, ошондой болуп калат экен да. Чын эле ошентип. Мен бөлүнгөндөн эмени сездим да. Мен 3 жыл болду үйлөнүп атканыбызга. 2 жылыбызды мисалы өзүмдүн кайнагалар менен чогуу турдук да. Ал мезгилде еще бул үй биз жашап аткан ата энебиз алып берген үй болчу да. Анан ал дейм, бул бирөөнүкү, анан бирдекени уруксат өзгөртө албайсың, бирөөнүн макулдугу керек. Ошондой нерсе көп болуп, мен хозяйка болбоп турмун да. Азыр мен бөлүнгөндөн кийин көп нерселер, каждый кашыктарга чейин, чыныйларга чейин мурда бааню бербеп, мен 2 жыл жашадым, бирок кашыктарды, эмелерге чейин, даже килемдер үйгө кандай салыш керек, мындай хозяйка качан болосуң, бир нерсенин бир үйдүн бир собственный эменин ээси болгондон баштап өзүң көрүп, өзүң таанып баштадың. Мен өзүмдү эми таанып баштадым да. Мен хозяйка эми болдум. Мурда болсо алмаштыргым келип, монтип бир нерсени өзгөрткүм келсе деле, эми кандай болуп калат болду экен, бул бирөөнүкү да деген нерсе көп жашачу да. Азыр кадимкидей жоопкерчилик үстүмдө, мойнумда, мындай сонун нерсе чыкса, мындай бирдекен хозяйка болгон жакшы экен негизи. Кана айгире сабат кандай хозяйка экен? Күнүгө завтрак, обед, ужин жасабайм да. Кандай хозяйкам дегенде, мен өзүм эркин жашаганга аракет кылам. Мисалы, мондай үйдө талап коюп, ана эртемен жана эрте туруш керек, ана сөзсүз түрдө тамак жасаш керек, же болбосо сөзсүз түрдө хозяйка болуш керек деп монтип кыйнабайм. Мындай үйдөгүлөргө да ошондой наслаждаться этип жашайлычы, келгиле мындай өзүмдүн кичинекейимде гештальтым азыр жаап атат окшойм. Например, телевизордо музыка коюп, атайын кызы менен чогуу Мадияр желаниясы жок болсо жүр менен вальс бийлеп койчу деп бийле. Айтарымда өзүмдү кандай картина мурда көргүм келсе, азыр ошол картиналарда, ошол убактарда азыр жашап атам деп ойлойм да. Кандай үйдө кандай кийинип жүргүм келсе, ошондой кийинип, кандай күйөөм менен мамиле кургум келсе, азыр ошондой куруп, мен эми жашап аткандай болуп атам да, ошол сайтыр. Куттуктайм, негизи бул непередаваемый эмоция, ощущение болот экен да. Ооба. Өзүң айткандай эркин жашап, өзүң хозяйка болгондо бул такыр башка эме экен да, сезимдер экен. Ошол жакшылыктар блог аркылуу келип атты. Анткени блог аркылуу сен мындай кадр сыртында айтып кеттиң, мага мындай Айгерим Саматова блогер десең өтө жакпайт экен да. Актриса катары таанымал болгум келет деп өзүң айтып кеттиң. Бирок ошо блог аркылуу аябай көп жакшылыктар келип атат. Ооба, жашырбайм, чын айтканда азыркы учурда бул Instagram, блог жүргүзүү аябай мындай актуалдуу убакта, учурда. Азыр сен блог менен, Instagram менен үй алып коюшуң мүмкүн, машина алышың мүмкүн, финансовый эмелериңди толукташың мүмкүн. Азыркы заман өзү ошону мындай эме болуп атат да, требовать этип атат да. Мен буга чейин, мисалы,
садиктерде эмеде иштечүмүн, 3-4 жакта иштечүмүн да. Например, турмушка чыкканга чейин садиктерде, бала бакчада, мектепте ушуну сабак бериштечүмүн. Анан айлыгым бир 20-30 миң болчу да, еще 3-4 жактан чогултуп келгенде. Бирок көбүрөөк энергиямды ошол мурда коротчумун. Азыр болсо бул жашоодо эмне, кандай адамдар успешный адам болот десе, мен айттым, идейный адамдар. Мисалы, идеяга бай адам болсоң, даже бизнес кылганда деле, даже мисалы сиз азыр блог эме кылып атасыз, алып баруучулук тоже идея, бир өзгөчөлүк, бул жаңылап туруу, фантазия, ошол нерсе баардыгы болгондо адам баардык жактан ийгиликке жетет экен. Даже ырчыларда деле. Эми жөнөкөй эле ырдап коюш дагы бар, бирок өзгөчөрөөк ырдасаң, эми сенин көрүүчүлөрүң көбүрөөк өзгөчөрөөк болот. Мен мисалы идея десе, например, көпчүлүгү мындай экен да, биздин блогдо деле атайын контент мейкер жалдашат, мобилограф жалдашат, же болбосо бирлөрүнүн контенттерин кайталап чыгышат. В основном көбүнчө биздин блогерлер ушундай го, орустар көрөт, фук кайрат тартыпчы. Бирок мен аракет кылам, всегда өзүмдү мен де постоянно жазып жүрөм да, заметки, могу сценарийда сүйлөшүп атабыз. Азыр мени бир нерсе тыктайды, заметке барып жазам, ушуну тартам, анан өзүм көбүртүп, жабыртып. Ошо анан мындай бир көркөмдөп атайын, пафосно бир көйнөктөрдү кийип, монтип айланып басып, бир өзүмдүн жашоомду эмес, башка бирөөнүн жашоосун кыла албайм да. Меники болду, элдер мага ошо жолукчан, эме болгон, жөнөкөй простой эмеге келген катталуучулар мага ошондой жагат экен. Эгерде мен жасанып, өзүнчө эле монтип леди болуп койсом, бир 100 000 просмотр токтоп калат да, уялып өчүп коем да. Көрдүңөр 100 000. Блин, всего лишь 100 000 карайт экен. Уялып атам, өчүрүп коеюн. Жок, мындай экен да, элдер деген багы ушундай калк экен да. Элдерди азыр алдай албайт экенсиң да. Элдер алданбайт. Элдер азыр могу эмпатия аябай актуалдуу болуп атат. Ооба, элдер ушунчалык жөнөкөй адамдарды, мындай чынында мындай өзүнө эме болгон адамдарды көргүсү келет экен да. Ошон үчүн мындай элди алдап, типа эме леди эмесмин деп, эмне леди болуп атайын жасап элем, чоң кымбат машина атчу эле монтербейчи. Жашоодо кандайбын, жашоодо ушундай элдер мени ушундай жакшы көрөт да. Мисалы, үйдө айылдын эмесинде, келиндердин образында вайб, ошол вайбты жакшы көрөт. Мага катталган бир 700 000 адам ошондой да. Ошон үчүн нерселерди сатпайм, мен леди болбойм деп. Мен настоящий, натуральный айылдык келинмин. Жок, негизи блогду жакшы көргөн катталуучулар, алар көзгү катары көрүшөт да, туурабы? Кээде мындай супер успешный успех дегенде уже анын мезгили өтүп кетти. Бардыгын оор болсо да ордукту көрсөтүш керек. Жеңил болсо жеңилди көрсөтүш керек. Ошонун баарын аябай мындай чыныгы элдик блогу сеники болуп атпайбы? Негизи жана айтпадымбы, өтө жасалмалуулукту, анан өзүмдүкү мага таандык эмес нерселерди меники деп, мен ушундаймын деп көрсөтүш, бул менин эмем деп жок экен да. Биз андай деле контент тартып койсок болот, ошондой деле жасап, арендага алып, машина ошентсек деле болот, но эл өздөрү чечет экен да, кимге кандай контент. Мисалы сиздин контентиңизди жакшы көрүшү мүмкүн, меникине койчу, бул айылдыкын көргүм келбейт деп койушу мүмкүн. Тескерисинче, мына могу кыз живой сон бир жашоодогудай кылып алат го, ушунуку жагат деп, ошондой да, эл ошондой да. Ошон үчүн на вкус и цвет. Ооба, ошондой деп коеюнчу. Бирок анын баары айтып атпайсыңбы, идеялуу адамдар болуш керек, мындай идеяга бай, сен айткандай. Ошол идеялар кантип келишет? Мен идеяга азыр ушундай адам болуп калдым да, жөн эле отурбайм да, кафеге кирсем да адамдарды карап, ситуацияны карап, кандай учурлар болуп калат, байкап, ошентип негизи адат болуп калыптыр да. Анан көбүнчө түндө ойгонуп кетесиң го, жанагынтип суу ичкиң келип, же балаң ойгонуп калат, ошол моментте уктай албай жатканда тынк деп бир идея келе берет да. Ошол идеяны эртеси сөзсүз түрдө барып, эмне болсо да барып тартсам, негедир ошол бир күндө 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион болуп кетет. Бир эң сонун идеялар мага ошо түндө келет, өзүнөн өзү. Же болбосо телефон менен сүйлөшүп атып эле мага бирөө айтып калышы мүмкүн да. Жана деген күйөө балаң ушинтип коюп атпайбы, же ушинтип элестетсең дегенден тынк деп сактап калам, азыр тартыш керек экен депчи. Көбүнчө бизде кыргызда көбүнчө келин мындай ушундай эме мебизде, эмнегедир ушундай эме бар да.
келин деген жоок салынып туруш керек, келин деген уяттуу болуш керек, келин деген тартынчаак болуш керек, келин деген нерсени бир нерсени тарс айтпаш керек, келин үйдө туруш керек деген негизи келин деген картина өзү ошондой го. Анан көп айымдар ушул нерсени айткысы келет, анан көбүнчө кайын журт эмне дейт, кайненем көрсө тарып калат го деп тарта алышпайт, бирок баары тарткысы келет. Анан мен өзүм негизи кайненем, өзүмдүн кайненем ал туура түшүнөт да, буга чейин эле тартып жүргөнбүз, уже таң калбайт деле да. Кайненем деп азыр Гүлмира Турсунбаеваны алып келип турган экөөбүз болгон бир эмени алып чыгабыз да, келиндердикин көтөрөм, ал кайненемдикин көтөрөт, экөөбүз отуруп мондай спор кылып тартабыз. Менин кайын журттарым таптакыр маани бербейт. Ошон үчүн мен утуп атат окшойм. Эгерде бир нерсе деп анан ай келин жанагын тартып жөлү койсоң болмок десе, уже мен баягы эмем түшүп калмак да. Мотивация. Да, түшүп калмак, значит, буларга катуу тийип турбайбы, мындай шагым сынып калат десем болот. Тескерисинче кошо каткырып күлүп, кызым, аякты монтип коюп турсуң, өлө сонун болуптур, ушунун молодец, эмкиде мондайды да тартсаң деп. Менде бир идея бар деп. Ошол жагы мындай жагат. Айтор мындай да, бул творчество, бул блог алып баруу, блог жүргүзүү иши азыр аябай актуалдуу болуп атпайбы, жана үйдө туруп эле бала чакасы менен аябай оор негизи блог. Потому что биринчиден бул жака ойлонуп отуруш керек, тартыш керек, еще үйдүн жумуштарына да жетиш керек. Биздин кыргыздын айымдарына сөз жок. Кыргыздын айымдары темирдей да. Ушундай жаны бекем бардыгына чыдайт. И үйдү да алып барышат, баланы да багышат, блогту да алып барышат. Каяктан көрсөң аялдар укмуш болуп көтөрүлүп, аялдар айтор азыр билбейм, биз Кыргызстанда эле же дүйнө жүзүндө как будто аялдар бир өлүп эмелип аткандай сезилип атат да. Үч кармалып. Ошондой сезилип атат да, билбейм. Негизи мен укканда жакшы эркектин сапаттары бул ичпеш керек, иштеш керек, мээримдүү болуш керек, тамак жасаса сонун болмок, анан өзү да акылдуу болсо экен, ошондой да. Несколько вот критериев да. Бул аябай сонун, аябай мыкты жигит да. Бирок аялдар почти что поголовно все ошондой сапаттарга ээ да. Үй десең үй жыйнашат, тамак десең тамак жасап беришет, окушат, иштешет, баланы карашат, өзүнүн үй бүлөсүн, кайын журттун көңүлүн алышат. Баары да. Бирок бул среднестатистический айым да. Негедир да. Негедир, Токтобоймбу. Анан ошо мен да ойлоп коем, эркектерге азыр аябай кыйын окшойт. Анткени биз кыздар, айымдар бирибизге аябай колдоо көрсөтүп, ошол волна, толкун катары, как это говорят же, на гребне волны болуп атабыз да. Ошого биз өзүбүз ошо энергетический потокту сезип атып, иштерибизди аябай алдыга иштерибиздин сазайын берип атабыз да. Негизичи мындай болуп кеткен да. Эркектин мүнөзү качан өзгөрөт экен? Мисалы, Мадияр экөөбүз мурда сүйлөшүп жүргөндө башкача Мадияр болчу да. Вообще башкача эркек болчу. Ал более строгий болчу да. Ошон үчүн мен буга чейин көп кинолордо, көп клиптерде, көп эмеде чыга алган жокмун да, потому что ал биринчиден кызганчы, анан экинчиден ал мондай кандай десем, бул творчествону анчалык мындай эме кылып өрчү эмес да, колдой өрчү эмес. Турмуш курдук, мен билбейм же доверияга кирдимби. Анан азыр мынтип айтат да, Мадияр айтат, эки адамдын ырыскысы өзү бат чогулат дейт экен да. Мисалы, экөөбүз эки башка жакта жалгыз жүргөнбүз да. Экөөбүз деле бойдогу акта азыркы жетчү нерсебизге ошондой эле жетсек болмок. Бирок когда эки жактан келип чогулуп, үйгө ташып, үйдө эки адамдын ырыскысы үйдө монтип эме болуп турган маалда, үйдө эки эсе бар эле. Да, эки эсе ырыскы көбүрөөк болот экен. Ар бир баланын артынан сөзсүз бир эме келет экен да. Ар бир бала өзүнүн ырыскысы менен деген сөздү мен ошондой түшүндүм да. Бул кичүү кызым Дания көзү негизи мындай эме кыз да, ак жолтой кыз да, ушул кыз курсакта баштап төрөлгөнгө чейин моундай бир эме болот да. Ушул кыздын да ырыскысынын арты менен деп ойлойм да. Ар бир баланын өзүнүн эмеси бар. Анан жана сөзүңүзгө эркектер
мондай деп уктум да, чын бою калпай билбейм. Жана аялдар өзүнчө эле монтип жутунуп алдыга монтип аткан маалда көп учурда эркектерде баягы эме болуп пайда болуп калат экен да. Стоп, тормоз депчи. Айымдар эме кылсын, чыксын деп. Мадияр айта берет эме деп. Эгерде мен дагы сага атаандашып, эгерде мен дагы творчествого мен да эме кылышым керек деп, жок деп экөөбүз атаандашканда экөөбүз үй бүлө болбой калабыз, Мадияр. Эме айгерим. Ошон үчүн сага шанс көбүрөөк келип атабы? Кел, мен сени колдойм. Сени колдогондо как жөн эле мындай, хорошо эмес. Физически дагы, морально дагы колдоо ошол жака кирет экен да, көрсөчү. Эгер мен азыр Мадиярдын ордуна башка адам болгондо, билбейм, анда жөн эле үйдөгү блокторду алып барып коелу, тим эле жатып калмактын да. Колдоо ошол поддержка, ошол сенин контенттериңди көрүп сага айтат да, жок, Айгерим мондай болуп берсе, мондай кылсаң, дагы мондай дагы болот да деп, кээде керек болуп атасың, тартылып берип койчу десең, тартылып берип коет. Баламды алып турасың, аз эмеске келдим, эшикте бала карап отурат. Эми бул нерсеге дагы көнгөн эркек бар, көнбөгөн эркектер бар. Өзүнүн бүгүн корпоративдери бар. Атайын 2 саатка жылдыртты. Мен эфирим бар деп ушинсем, хорошо деп. Ушундай да, эми то есть биякта жөн эле эмес, бир үй бүлө команда да, команда иштейсиң да. Сен бар өзүңдүн жумушуң көп келер, мен өзүм кылам эмес. Экөөбүз чогулдук, сеникин бүтүрөбүз, чогулдук, давай сеникин бүтүрөбүз, ошондой да. Ошол экен негизи. Мадиярга лайк, комментарий жазып койгочу. Кандай элдин балдыры ошондой кылыш керек экен да. Жоксон өзүң айтып атпайсыңбы, именно биз үй бүлөнү кургандан кийин Мадияр ошондой болуп калды. Анткени силер ачык сүйлөшөсүңөр. Азыркы жаштар аябай кайра мындай мода болуп атат да, эрте үйлөнүп атышат. Бирок кичине сүйлөшүп калып, кыз жигит катары анан сразу үйлөнүп, бирок бири-бирин билишпейт так, бири-бири менен ачык сүйлөшө албайт. Мисалы, ошол сенин көз караштарың кандай? Мындай, гаража на берегу надо договориться. Же макул, бири-бирин сүйсөңөр, барып, анан мындай, в быту потом все наладится дегендей. Бирок мен эми азыр могу жерде отуруп алып, акылдуу болуп, мынтип жана эме өткүм келбей эле тренинг, бирок мен жеке оюмча сүйүп тийүү бул мындай туура эмес деп ойлойм да. Когда сен адамды сүйүп алып эле тийип алсаң, сен анда жана розовый очки менен эле тийип алган болосуң. Анан бул сүйүү вечно болбойт да. Ортодо ар кандай моменттер болушу мүмкүн. Гормондор ойноп кетиши мүмкүн дегендейчи. Анан эң биринчи бул жакта эки адам тең бири-бирине уступкага барыш керек. Бирок мен мен азыр сүйүнөм да, 25 жашымда турмушка чыкканыма. Эгерде мен 18 же 19 жашымда турмушка чыкканда, мен 18 жашымдагы кезде эстесем азыр, Кудайга шүгүр дейм, ушуну тийбей калганыма. Себептен алдында өзүм мындай бардыгы туурадай сезиле берет да. Сен эмне кылып атсаң, сен туурадай сезиле берет да. Мойнуң албайсың, каның кайнап, адреналин монтип эме болуп турган маалыңда эч кимге ээ бербей турганчы. Сыртка чыксаң бүт балдардын баары сени карап эле, сага вау деле деп аткандай сезиле берет да. Ошол бир аз мындай токтолуп калганда үйлөнгөн бул жакшы экен. Мен азыр эрте үйлөнгөндөргө эчтеке дебейм. Мындан да жашап сонун болуп кеткендер бар, албетте. Бирок мен өзүмдү айтып атам да, канчалык оюм токтотуп, кичине мындай жашоодо ар жака бер жака урунуп, монтип катуу тиштенип, монтип көргөндөн кийин үйлөнгөн бул аябай сонун экен. Бирдек болсоңуз экөөбүз сүйлөшүп, уступкага барып, жакпай атабы, койчу, ладно анда деп монтип мурушуп, мушташып, сен эмнеге анттиң деген жок да, уже урушканга желание деле чарчап, энергияң деле жок да азыр. Ошон үчүн осознанное времяда турмушка чыккан бир чети жакшы окшойт деп коем. Бул сенин жеке оюң, меники деле ошондой. Анан эми көбүнчө азыр эрте чыккандар чычалап, силерде эмне убагында чыкпай албай койсо, анан эмне биз күнөөлүүбүзбү деп жазып жүрбөйбүлө. Өзүм жеке оюмду эле айттым алтындарым. И вот совершенно плавно хейтерге келдик. Мен байкашымча хейтериң жок экен. Сенин ушунчалык катоочуларың, көрүүчүлөрүң ушунчалык сүйүшөт, ушунчалык урматташат, бир да жаман сөз тапкан жок. Эми кээде бар, бирок основная масса аябай жакшы көрүшөт экен. Буну негизи это же надо заслужить. Буну кантип? Мен может мындай комедия жанрына болгон үчүн эле элдер мынтип көрсө, күлө берсе, кечке бир адамды көрүп күлө берсең жакшы көрүп аласың өзүңдү өзү элечи, мындай. Көбүнчө мындай болуп калат да, көчөгө чыгып кетип баратсың, Айгерим кандай деп учурашып, тагы эски таанышым келип, жакшы өзүңүз кандайсыз деп.
ким эле деп эстебесте ал дагы өлө жакшы эсиң кечүүкү сторисиңди десе мынтип коет го. Эгер мен сторисимди калтырбай көрөм, иттей жакшы көрөм десе, ошо деп калып каласың. Мындай адамдар ушундай да, мындай сени дагы өзүндөй тааныйт да, ойлойт да, анан өлө чуркап келе жүрсө сен деген менин эски таанышымыз уят болуп калбайынчы деп өлө кучакташып жакшы өзүң кандайсың деп. Мындай адамдар ушундай билбейм, комедияны көп көрүп, кечке мен аларга күлгү тартуулаганым үчүн же оюн баардык келиндер айта албаган нерсени мындай айтып тарс кайненем өзүнүн ответин берген үчүн молодец эгеринде ошон үчүн жакшы көрүп болуш керек деп ойлойм да. Анан буга чейин деле хейт боло турган нерсе кыла элекмин, бирок кылбай деле коеюн. Элдин эмесине калып калган жаман да. Мен көтөрө албайт болушум керек мындай хейт жана. Кээ бир адамдар атайын хейттерди жаратышып, өздөрүн ушинтет го мындай. Айтышат го, черный пиар, тоже пиар деп. Жок, мен черный пиарга жок. Мен анда вообще ичип кетем десең. Ошо мен көтөрө албайм го. Эй, досум, карачы. Гүлмира эже жөнүндө сүйлөшүп кетели. Негизи ошол идея кандай келди? Силер чогуу ошо Сапар Сайназаровдун тасмасында кайнене деген кайнене же келин темир эмес, кайсынысы биринчиси болчу? Кайнене, келин темир эместен баштап Гүлмира эже кайненеден баштап Динка Багышбаева менен чогуу тартышкан, анан уже келин темир эмес. Ошол жактан негизи мен өзүм көрбөдүмбү. Бизде сценарийди ошондой жазылып турат десе, режиссер келет, короче, Гүлмира эже, Айгерим, өзүңөр билесиңер, давайте, импровизация десе, шакыр десе, биз эме ким Айдай Шабданова сценарийде жок дейт. Кандайда жок? Бул импровизация, чистой воды импровизация болуп, ушунчалык бири-бириңерди сезесиңер, ушунчалык негизи по-моему, мен билишимче, Гүлмира эженин кызы эле бар. Уулу да бар, эркек уулу. Уулунун аты Самат. Самат кызы Айгерим. Все. Негизи Гүлмира Турсунбаева мындай актриса да, кандай десем, пластилин губка да. Бул актрисанын дараметин дагы көп режиссерлор биле элек да. Буну болгону бир рамка коюлуп, бул кайнене жана стерва кыйкырын кайнене аткарат. Нет. Гүлмира эже ушундай шикарный артист. И момундай импровизациясы бар актер же актрисанын жашоомдо али мен көп кездештире элекмин да. Бул кишинин импровизациясы эми жана сценаристтер биякта уктап аткан маалда бул бир кинонун целый эмес. Буга мындай сценарий жок, Гүлмира эже давай ойной бериңизчи десең ойной берет да. Биз экөөбүз вообще мындай кино барганда сценарий окуп же сөз жаттамай деген жок. Бизге айтат ушундай момент дейт да, Сапар байке айтат. Момент Гүлмира эже, Айгерим давайте дейт. Экөөбүз отуруп, тиги бирдекени айтса, ал андай эмес, өлүп кеткир ал момундай деп. Вайндарга экөөбүз почти что сценарий жазбайбыз деле. Момундай момент тартыш керекпиз да, давай деп. Мой биограф, экөөбүз импровизацияны ойногон жакшы көрөбүз. Даярданып ойносок бизге өтпөй калат да. А экөөбүз импровизация болгондо чындап эмоциябыз ошондой чыгат да, таң калыпбыз. Кандайча дегенде, ал андай эмес, момундай деп койсоң, ал таң калып, короче, мындай бизде көбүнчө импровизация байлайт да. Экөөбүздүн чогуу аткарып калганыбыздын себеби бир эмеде келин темир эместе ойноп жүрөбүз, анан бир момент бошоп калдык, анан контент кылып тартып коюп, бир вайн тартып койдук. Киргизсек, элден бүт барды. Вау, мына кайнене келин, вау, сонун тандем экен, сонун дагы тартып, дагы деп атып, эл өзү эме кылды да. Анан жолугуп тартып баштадык. Анан уже постоянно уже кайнене келин деген нерсеге өтүп калдык өзүбүздөн өзү. Өзүңөрдүн жеке программа болчу. Ооба. Экөөңөр алып баруучу болуп. Ооба, азыр экөөбүз 6-күнүн кечинде алып барабыз кайнене келин тематикасында. Көп жака чакырууларды сөзсүз түрдө кайнене келин деп чогуу чакырышат. Элге таанымал ошо силер экөөңөр болдуңар да. Кайнене келин болуп. Кайнене келин болуп экөөбүз ошонун артынан эме алдык. Ошо Гүлмира Турсунбаеванын эмесин айтып атканым го, ошол киши актерлор мындай экен да, жакшы актер, актриса партнерың жакшы болсо, кандай күчтүү болсо, сен ошондой күчтүү өсөт экенсиң да. Мисалы 4 жылдын ичинде Гүлмира Турсунбаева эле мени өстүрдү деп ойлойм да. Мисалы актерский играмды, например, Гүлмира эженикинде переходду, Гүлмира эженикинде мындай бир отыгырыштарды мен азыр ошолорду көрүп, ошону турап, ошону үйрөнүп,
азыр эми 4 жылда уже кадимкидей өзүмдө эмен бар да, например, могу жерлер Гүлмиреженикинен депчи. Ошо көп нерседи Гүлмирежеден үйрөндүм десем болот. Институт искусствонун агайың эметпейби, кызганбайбы? Жок, ал жактан эмени алгам да, ал жакта полный бир теорияны алгам, фундаментим бар. А бирок адамдар көбүнчө бул творчество өзү ушундай нерсе экен да, адамдар постоянно иштеп турбасаң, мен актрисамын да деп жатып берсең, сен режиссер өзү издеп келбейт. Сага баягы эмелер өздөрү издеп келишпейт да, пожалуйста, мага тартылып койчу, потому что азыр толтура андай актерлор бар, сонун шикарный актрисалар бар, мына блогерлер дагы эме болуп келатышат. Бул жаатта мисалы салгылашуу да, то есть бияктан да өзүңдү көрсөтүп, мындай да, мастерим жакшы сөздөр, сен өзүңдү биринчи сат, анан өзүңдүн бетиңе иште, анан сен акча сенин артыңан иштейт дегенчи. Ошон үчүн мен 4-5 жылымды ошол бекер иштеп, ошентип чыгып, калп элелдин көзүнчө көрүнүшүм керек, мончум керек деген эмемди азыр 5 жылдан кийин эми көрүп атам да өзүрүн. Ошон үчүн бул творчестводо постоянно көрүнүп туруш керек, постоянно иштеп туруш керек, дайыма мындай бир элдин чордонунда болуш керек да. Анан идеалуу болуш керек. Анан сөзсүз түрдө идеалуу болуш керек. Жөн эле актриса дагы эмес. Бул жакта импровизацияң жок болсо, өзүңдүн идеяң, фантазияң жок болсо, анда сен обычный эле актриса болот. Бирок сен еще КВН тармагында ойноп көрдүң, э? Жок. Мен единственный актрисам, который КВНде жок да. Көбүнчө бизде КВНден келгендер го, анан менде Көбүнчө эмес. Көбүнчө менен Динкале, мен болду. Дагы ким? КВНден. Азыр эми актриса десем, билбейм, мындай көзгө басар актрисадан бир 4-5 айтасың, калганы көбүнчө эле баягы кийинки поколение болуп калдыбы, же жаңы чыгып келип монтип аралашып аткан эмеби, билбейм. Менин мээмде сразу КВНден келген эмелер деп эле ушинтип кабыл алып калдым да. Калып калды. Да. Эй, досум, карачы. Негизи ошол чыгармачыл жолго кантип келип калдың? Эмнеге кино тармагын, эмнеге институт искусствону тандадың? Мен азыр айтсам эч ким ишенбейт болуш керек. Мен негизи окууну бүтүп атканда негизи чоң окубайм деген эле план бар болчу да, мен окубайм. Мектепти бүтсөм, бир жерге иштеп, эми по ходу дела көрүп, бир жакшы жумуш таап, вдруг күйгө тип кетсем, негедир мындай бир чоң мечтам жок болчу экен да, азыр эстесемчи. Анан бир жолу ошо классташ кызым чакырып үйүнөчү. Чогуу чай ичип, сүйлөшүп отуруп, алар нырдап бийлеп отурган, столдун үстүндө толтура барактар отуруп турган. Карасам, короче, эме окуу жайлардын эмесин тизип алыптыр да. Кайсыга барсам деп ойлонуп атам десем, негизи ушунчу керек турбайбы деп коем ичименчи. Блин, ушунчу керек да окууну бүтүп атпайбы. 11-класс бүтүп атабыз еще. Апрель, май болуп калган да. Уже мен классташтарым бүт даярданып атышат да. Карап отурам. Тигинин контрагы 30 000, 40 000, тиги 35 000, бир юрист, бир нерсе, журналист. Эң контрагасы бир окутуруп турат 9,5 000 сом экен да. Актерский искусство университет. Искусство университети болсо, анан жакта актриса кырчы болсом болот экен, анан 9,5 000 экен деп ичимен тыңтып жазып койдум да заметкага өзүмөчү. Анан ошентип ага айтып, короче, мен барып көрөйүн да деп эле бардым, жөн элечи. Барсам азыр Чалабаев, Эгемберди Чалабаев, Эгемберди Бекбалиевдер артисттер отуруптур да. Көрүп, мен оларды живой көрдүм, элестеттик эле деп мактанайын десем эч ким жок да. Жана Анжелина Джоли таласка түшүп калыптыр, кимге мактанарын билбейм дегендейчи. Мактанайын десем эч ким жок, мээрим толкунданып, батпай анан кирип элечи, монттим да. Эмне келдиң деди да. Ал жесткий толтура артисттер күтүп атат да, жаңы актер болом дегендерчи, бир 30-40 күтүп атасың. Өзүмдөн тааныштырам, мен Таластан келдим, анан Айгерим Саматова, анан мондай десем, агай мынтип карап туруп, анан эмне болгум келет? Мен Кудай буйрса келечекте эл артист болгум келет деп атпаймын да, эчтекеси жок элечи. Десе, амбицияң аябай күчтүү экен. Бияка эл артист болуш үчүн билесиң эмне кылыш керек деп атпайбы. Агай мен артист болуп, мына актер болуп, анан монтип эле айтып бератсам, ага вообще жактырбайчы. Мен, давай следующий деди. Барган биринчи жыл вообще өзүм таппай жүрдүм да.
барсам эле бир иттерди аткарып отушкан болот, бир мышык болуп маймыл болуп отушат. Блин, актерский эмне дешеси бар деп коюп вообще кире албай жүрдүм да бир жыл. Анан мага айтып жүрүштү, Айгерим, боюң алдагы болсо, кебетең алданда вообще помпошка момундай, чачым сары, кашым мондай 4 еще боюм кичинекей, еще актерскийден жокмун да. Айгерим, сен өзүңдүн мондай имиджиңди өзгөрт, же актерскийң өстүрт да, экеле вариант. Бою кичинекейлерге билесиң, сен күчтүү болушуң керек. Сен күчтүү болбосоң, сен алдана боюм кандай актриса болосуң деп атпайбы? Арыкта деп атпайбы? Жана жерде өтпөй самсы кирбей калган го жерге. Ошондой жесткий болчу да, эмнеге режиссерлор чаап кетет эле, урушуп кетет эле, тепкилеп салган учурлар болот. Өзүң эмең аткара албай, жеткире албай атсаңчы. Сен да иши актрисамын дейсиң, сен деген эмне деген актриса болосуң деп. Уйдай болгон деп атпайбы? Үйгө барып ыйлап алгасың кишилер, дары чөөлөм деп. Анан аябай жакшы үйрөттүр, бирок бир чети азыр сүйүнөм да. Кнуты пряник, кнуты көбүрөөк болуп калган окшойт. Артист болсоң, элдин ошондой сынына, элдин ошондой жүгүнө көтөрө алсаң, артист болбосоң, анда азыр кете бер. Жөн эле макта, саны бар, сапаты жок эмелерди көбөйтпөй. Анан экинчи жылдан баштап иштеп өзүм. Анан мага көбүрөөк айтчу да, сен алда боюң, эмеңди көбүрөөк иштешиң керек, Айгерим, сен ошонун менен утасың депчи. Эл качан сен боюңа маани бербей калат, сен когда өзүңдүн актерский играң менен элди башка мнениясын өзгөртүп кетесиң, мисалы оюнчу, ошондо сага ошону толтура андай актрисалар деп турмунчу. Ошондон көп иштеп, постоянно элдер уктап атканда да мен өзүмчө бир эмелерди алып барып, элдер бир этюд алып барса, мен 2-3 алып барып, мен алдына өтөм деп, мен биден постоянно алдына турам деп, гимнастикага барып, вокалга барып, айтор ошентип жан талашып атып, анан акыркы 5-жыл дегенде ошо молодец деп айткан бар да. Мен сен күткөн эмесмин, но бирок молодец депчи. Ошентип кызыл диплом менен бүткөм. Да? А так, если что, деп баштайсың. Кызыл диплом, да. Ошо? Анан? Ошентип анан окууну бүттүм, кеттим, анан эмеден телевидениядан ким Нурбек Юлдашевдер кастинг кылыптыр. Кастингке да бардым, жоң албайчы. Кастингке бардым, аякта да толтура кыздар экен, анан кирип эле саламатсыздарбы, мен деген актриса, актерскийде бүткөм, мындай аткарчы деди, анан ошол жерден аялымды аткарсам, всё болду деп калгандар кете берсин, давай ойнойбуз. Опа. Деп уже өзүм студентмин, экинчи курскемин. Уже эмелерге чыгып баштадым, ютубтарда, инстаграмда, тиякта, биякта, фейсбукта чыгып баштадым. Звезда болуп баштадым баягы жерден. Мурда самсы жечим, азыр самсын признавать этпейм, антип Марсқа түшкөндөн уялдым. Ошентип атып, анан Нурбек байке 2 жыл экөөсү иштешкенден баштап, анан кинолорго сунуштар түшүп баштады. Сапар Сайназаровдун эң биринчи Кайнене фильминде ошол сунуш биринчи жолу ошондо болду. Бирок ага чейин еще клиптер канча болду, э? Клиптер го, ооба, клиптер тартылып жүрдү. Ошо. Жок, ооба дейсиң, клиптердин биздин кыргыз клиптеринде 100 миллион просмотрлор бар экен. Канча? Көп, аябай көп просмотрлор. Ошо менен элге таанымал болуп каласың да. Бул кыз ошол клиптен көргөн, блин, соңун аткарган сон. Бирок сен где-то 2-3 клипин көрдүм. Мындай жөн эле мындай эмес да. Кыздар обычно өтүшөт го, мындай жөн эле. Мындай. Сенки обязательно игровой момент экен да. Бирдеме айтып койшуң керек, бирдеме бирөөнү чабышың керек. Ошондой именно актерский жагынан клиптерди тарышыптыр да. Ой, негизи мен и так элем андай созулган, сулуу моменттерге чакырбайт го дейм. Элестетсең керек, өрүп жатырсаң монте. Мен негизи өзүмдү постоянно монтип жөн эле кирип чыгып кетип калбай, мен жана эмеде берет эле Сабира Кумишалиева эжекебиздин бою да кичинекей болгон, анан аны эч качан главный ролдо ойнобогон экен да. Анан ошо мен мастерим айта берет эле да, сен Сабира Кумишалиева билесиң, кантип эме болгон? Ал деген режиссерлордон барып суранган. Мен ушул жерде эпизоддо, могу жерде массовкадан кирип өтүп кетсем болобу? Эми мындай кылам да, мынтип сумканы алып туруп элди карап бирдекени айтып өтүп кет. А элдер спектакль бүткөндөн кийин жана эпизодко кирип чыкты го биринчи, ошол момент жарды да деп элдин эсинде ошонусу менен калат. Деп мен ошентип тарбиялаганда, ошон үчүн мен азыр жөн эле кирип чыгып же сценарий берсе режиссер, ошо боюнча аткарып койбойм да, кое албайм. Потому что өзүм бирдекем кошуп кетишим керек, өзүм бир эмелерим бар да. Антип кечиресиз, бирок менин өзүм жеке идеям бар. Ооба, маяка мэрге мен тыга кетейин деп.
Говорят же, не бывает маленьких ролей. ооба Бывают маленькие люди. Ооба. Негизи ошо эпизоддон ушунчалык мындай майын чыгарып да, чыгарып алып. туура көбүнчө азыр кинолор аябай көп тартылат, актрисалар аябай көп актрисаларга шанс аябай келип атат да, көп актрисаларга. Эми мынтип ойлойм да, азыр эми алар же баркын билбейт, же болбосо эми азыр кичине опыт азыраак, шанс келип атат моундай бир элди өзүнүн эмесин тартып алганга, жана бой десе бою бар, ой десе ой бар, сулуу кебетеси бар, сонун актрисалар бар, мощный. Ошолордун катарында эми мен да туруп эле монтип берсем да болбойт, ошон үчүн мен бир алардан кичине мындай өзгөчөлүгүм болсун, эме болсун деп дайыма ошол жака аракет кылам да. Анан ошол актрисаларга дагы бул убакыт өтө келе мындай өздөрүн дагы ача ала турган эме убакыттан өтөт болуш керек, билбейм эми азыр. Ошо менен мен эме чакырбай атасыңар деп койдум. Образ келин кайнене образында эмени алып барасыңар 6-күн. Ушул жака каттар келеби? Мен мисалы кайненемен ошондой мамиле, бирок мен башкача мамиле коргум келип атат, же мен келиним момундай, кандай эме кылсамбы, подход тапсамбы деп ошондой эмелер каттар келеби? Бизде Кыргызстанда негизи эле Орто Азияда ошол келин кайнене деген тематика эч качан бүтпөгөн тематика экен да, оор тематика экен еще. Бул жакта мындай кайненелер өз жагын талашат да, мисалы келин деген монтпейт, же биз эски муун, жаңы муун болуп монтип тирешип атабыз, билбейм. Биздин поколение, бизден кийинки балдарыбыздын келиндери кандай болот, ага дагы жетиш бар да. Анан ушул спорный вопрос. Дайыма мен кайненем монтет, кайненем тигинтет деп. Эмнегедир көбүнчө мындай бир пикир келишпестик, талашкан нерселер көп экен да. Көбүнчө бизге жазып калгандарда, мисалы кайненем мага мынтти, кайненем деген биздин личный границабыздан өтүп кетет, кайненем менден тамак жаса деп талап кылат, мен деген бул үйгө кул эмесмин. Айтып атпайм, азыркы жаш муундун эмеси менен мурдагы адамдардын ою, аларда кезинде келин болгон, алардын доору вообще башкача болгон. Азыркы биздики такыр башкача. Азыр айымдардын өзүнүн эмеси, укугу бар, мисалы өзүнүн ою бар. Мурда айта албаган болгон келиндер болсо, азыр ар бир келин мен оюмча айтат, дей алат. Анан азыр деген көп келиндер иштешет. Прям үйдө эле 24-кө жетип отурган келиндер аз болуш керек, мне кажется, азыр келиндер баарына жетишет. Ошондой талаштар көп болот, ошол каттарды аябай көп жазышат. Бизде ошол тема бар эле, ушуну козгоп чыга аласыңарбы, кайын журтумда моундай болуп атат деп. Аны отуруп ойлоп коем, бул тема мындай тамаша күлкү болгону менен, если чынына караганда аябай оор эле трагедия эле экен депчи. Мисалы биз тамаша кылып эле көп нерсени жайлап коюп атабыз, эме болсо, жанагы биздин бир тамашабыз бар, азыр 16-18 миллион алды, ал моундай тамашада, типа эшикти ачып киргенде мен кайненем өлө монтип ушактап сүйлөнүп аткан болом, кайненем мындай тигиндей жамандап аткан болом, монтип артымда карасам уже кайненем турган болот да. Бул, видите, мен контентмен чыккан үчүн бул тамаша болду. Негизи жашоодо да болот андай, бирок алардын көз карашы менен караганда бул трагедия да. Ал эми артынан күлүп, хахат эле кетип калбайт да, ал жакта деген канча бүткөнүн кандай эмелер болот. Ошон үчүн кайнене келин бул эч качан бүтпөгөн оор тема. Эч ким жеңе албайт, эч ким талашпайт. Бул жакта экөө тең. Келин жаштык кылып, акылдуулук кылып, ооба деш керек, кайнене улуулук кылып, мындай бир аз эмени билиш керек го деп ойлойм да. Бул баламдын келинчеги, бул бала менин тандоосу депчи. Себептен көп учурда азыр апалар монтип бир катарда боло алышат да, аялы мененчи. Типа ал дагы аял, тиги дагы аял боло берет да. Типа мондай да. Балам мага көйнөк алып бер, балам мага кийинт, балам мага алтын алып бер десе, тиги аялы да. Ал аялына кыла турган адам да негизичи. Апамдын өзүнүн атасы, күйөөсү бар, то есть ошол кылат. Анан ушундай тематикаларда жана машинанын алдына аялын отургуш керекпи же апасынбы деп. Эми мындай карасаң, биз да ушул боюнча тартканбыз да. Бул менин мнением, укуш экөөсү отуруп алып эме атабыз да.
мен айтып атам да аялы күкүш деп коем да, мен эркелетипчи күкүнтай депчи күкүн делечи, ал деле мен неме кылар. Экөөбүз отуруп алып эме кылып атабыз да, кайнене отуруш керекпи же келин отуруш керекпи деп. Анан көбүнчө кайненелер ошого таарынып берет да, алдына мени отургузбай, анан балам мен бул машинанын алдына отурганда билбейм, же апам биринчи жетип, же мен артынан жетип, же мен биринчи жетип апам артта калып калбайт да, баары бир эле жака барабыз. Тем более анан эми бул алдына отургузуп коюу машинаны, же бул сыйымдып полный көрсөттүм дегендикке деле жатпайт. Эми бул ушундай да темалар көп экен да. Анан мен айтам да апамачы, мен өзүмдүн күйөөмдүн машинасынын алдына отурайын, сиз өзүңүздүн күйөөңүздүн машинасынын алдына отуруңуз, туура элеби апа десе. Деп жаман болуп кетет да, ушундай байын да. Чын эле депчи. Эми ар бири эме азыр дагы талашат болуш керек, эми типа эмне антип айттың деп. Лучше келиндер аз чыдап, кайненелерди улуу деп сыйлап, урматтап коелу, алдына отургузуп. Деп мынтип койду. Талашпай кала депчи. Жок, көрдүңбү? Мага мисалы эмне жагат? Ошол тамаша аркылуу балким элдерге жетет. Ооба. Эмне үчүн Кыргызстанда көп комедия тартылат. Анткени ошо комедиянын артында бир Айтайын деген аябай чоң идея, бир чоң маанилүү идеясы бар да. Мисалы сүйүү жөнүндө болсо, сүйүү жашка карабайт, сүйүүнүн өзүнүн тандоосу бар. Мисалы мен эркек баланын апасымын. Менин балам кайсы келин алып келсе, бул менин тандоом эмес да, анын тандоосу. Мен аларга кийлишпей, силер өзүңөр жашайсыңар, мен өзүм жашайм деп, ошондой чечимге келем деп ойлоном да. Жакын арада эмес дейм. Жок, негизичи мен азыр өзүм айтып кетейин, ичимде кармабай эле коеюн. Балам жаңы төрөп аткандачы. Какой жаңы төрөп атканда, могу гендер пати барго азыр аябай модный, актуальный нерсе. Гендер пати мен өзүм аябай эркек болсо экен деп тиленгем да. Анткени менин күйөөм, жолдошум жалгыз бала. Вообще даже мындай двоюродный братьялары жок экен да. Ошо аты, фамилиясы анык эле да, башка жок, Юсуповдор башка жок. Мен ушунчалык коркуп, ушунчалык тиленгем да. Ал болсо мен наоборот кыздуу болгум келип атат дейт. Анткени балам ошо төрө элек, ага ушунчалык кичинекей болсо да ошондой жоопкерчилик тийип атат да. Сен продолжатель. Продолжатель рода там не какой-то царское, извиняюсь, да, хотя бы, да, мындай аты улантып берсин деп. Мен тиленип атам. Гендер патиде эркек болот деп мен бакырып атам. Анан осознание келгенде биринчи оюм кандай келди деп айтайынбы? Башка кызды тандап кетип калат деп. Мен билбейм эмнеге. Мен өзүм ушунчалык заманбапмын, ушунчалык эмем, бирок негедир ошондой ой келди да. Өзүмө таң калдым, өзүм шок болдум. Азырынча кичинекей балам болсо да мындай сепарация кылып атам да. Мисалы, мен мамамдын жанына жатам десем, бул жагына жатсаң болот, бирок бул папаң жатат. Мисалы там, эмнеге папаң мени албайсыңар киного? Биз папаң экөөбүз свиданияга барабыз. Анткени биз деле ата-эне, биз жөн гана ата-эне эмеспиз, биз сүйүшкөн адамдарбыз, жубайларбыз депчи. Ошондой уже өзү 7де болсо да, ошону түшүндүргөнгө аракет кылып атам да. Сен да, мен сени сүйөм дейт. Мен сени сүйөм, мен сага тием дейт. Менде бир видео бар. Балам монтип галстугун кийип алды, өзү галстугун кийип алып, артында бирдеме катып атат да. Эмне десең сурасаң, шакек. Момундай шкатулкамдагы шакекти алып алыптыр. Момтип бир бутуна көргөндө. Ошо бир жактан көргөнбү билбейм. Отуруп, мен аялым болосуңбу деп ошентип атпайбы? Жаным, мен сага тием бар эле, кечирип коесуз депчи. Ошентип, жок, тамаша катары, бирок жок дегенде көзү жаш толуп, эмнеге деп атпайбы? Ал 5те беле ошондой, 4-5 жашта болчу. Анан мен айтып атпаймынбы, балам, сен чоңоюусуң, анан аял аласың,
сен бирөөнү жакшы көрүп каласың, башка кызды. Анан мына көрдүңбү? Сенин папаң мени сүйүп калбаса, же мен аны сүйүп калбасам, сен келмек эмессиң. Негизи сен бизди аспандан тандадың. Ооба, мен эсимде бар деп өзү эле ушинтип айтат да. Анан психологдор билбейм, азыр айтып атышат да. Мен ошол идеядан, ошол эң биринчи идеям келбеди. Балам чоңойот, башка кызды тандап кетип калат деген. Бул просто ДНКдан заложен экен да. Ошону өзүң тренировка катары кылышың керек экен. Бул сепарация. Менин балам бул отдельный личность. Мага андан эчтеге кереги жок. Мен аны төрөдүм, колума кошуп койдум. Болду. Мен андан эч нерсе күтпөйм деген ойго келиш керек экен да. Анан ошентип эми күлдүк, ошондой окуялар болду, бирок дагы эле айтып атпайсыңбы, келин менен аялдардын, келин менен кайнененин эч качан эмеси, мамилеси, талашы бүтпөйт. Да. Эркек бала менен апасынын башка мамиле экен. Биздин мындай болуп болуш керек. Биз негизи адамдар эгоистпиз го, например, дайыма мисалы элементарно өзүбүздүн подружкабызды кызганабыз да. Элементарно да. Подружкабыз жакшы көргөн, ишал дагы бир подружка табылса, жок. Карасаң, подружкаң келатат десе. Вот ошондой эле. Мисалы сен жакшы көргөн адам сенден башкага жакшы көргөн болсо, бул тоже туп деп андай бир ревность чыгат экен да. Менчи депчи, вот эгоизм ошол. Анан тем более өзүм бир противоположный пол мындай сүйүү башкачараак болот го. Мисалы мен мынтип ойлой берем да, азыр 2 кызым бар. Бир эркек балам болсо вообще эзилип түшүп агып калсам керек деп. Мадияр наоборот кыздарын аябай жакшы көрөт. Уже эмтен кызганып баштайт. Күйөө ушинтип баштарын жулам го депчи. Ошондой да. Ал эми күйөө баласын аңдып, монтип эме кылып турат, а мен келиндерим бул эми кечирип койгула, бирок ал нерсени ичке жутуп, биз дагы ошондой бир генетический код да? Ооба, өзүнөн өзү эле да, мындай эме кылбайсың деле, деген билбейсиң да. Ошон үчүн бул нерсе өмүр бою бүтпөй турган эле тема. Эй, досум, карачы. Силер азыр Гүлмира экөөңөр жаңы жылдык эфирлерди алып барып жүрөсүңөр. Негизи мен бир жолу ошондой жаңы жылдын эфирине келгем, КТРКнын эфирине. Аякта вообще мындай башкача эме экен да, атмосфера экен да. Анан эсимде бар болсо, Динара эже, мындай сен аны көрө албайсың, бирок угасың да. Ай, тургула, чыккыла. Бияктан азыр 10 секундтан кийин булар келишет. Биз теле көрүүчүлөр картинканы көрөбүз да. Ай, кандай сонун, бияктан сонун келип алды. Ой, биякта склейкасы сонун болуп калыптыр. Бирок ошонун баарын жаратыш үчүн канча эмгек турат. Мисалы, эртең менен бир 10-дордо барсак, кечке чейин 6-га чейин жүрүш керек болот. Буну адамдар мисалы жөн эле бир 8 мүнөт, 10 мүнөттө эле көрүп кетип коет экен. Биз бул 6-күнү кечиндеги өзү жетекчилик, музыка каналынын жетекчилиги өзү 2 жыл мурда сунуштаган болчу. Анан биз жок аякты экөөбүздүн какта калып барчу, жөн тургачы деп ушуну отказ кылып жүргөнбүз да. Анан кийин апам айтып калды, ментепчи, Гүлмира Турсунбаева. Айгерим, бул нерсенин баардыгы убактылуу. Бул нерсе сен өмүр бою ушул бойдон калбайсың. Сенден кийин дагы жылдыздар болот, сенден кийин да сенден күчтүү актрисалар болот, менден да күчтүү актрисалар болот, биздин да доорубуз бүтөт. Бирок эртең ошол экөөбүз эстей турган, эмизагы вайндар, мисалы Инстаграмда канча жашайт билбейбиз да. Балким Инстаграм жок болуп кетиши мүмкүн. Элдин эсинде бул бойлба телеканал болгон үчүн элдин эмеси да башкачараак болуп калат экен да. Телеканал бир аз кичине эме жогорураак деңгээл, анан элдин эсинде калсын, экөөбүздү өмүр бою эстеп жүрөлү, бирибиз эме болсун үчүн көп аракет кылабыз ушу телеканалдарга чогуу барганга, мындай бир көрөк тарыхы узунураак жака барганга аракет кылабыз. Артында эмгек аябай көп. Бул силер мисалы 5-10 мүнөттө көрө турган эфирде биз эртең барып кийимдерди алмаштырып, анан баламды таштап, анан грим көтөрүп, ама экөөбүз отуруп даярданабыз, монакта монтип чакырабыз, тигинтебиз деп. Ал жакта жандуу алып баруу болот да, ырчыларды алып барып, ошол жерден даярданбайбыз деп тарс мизансцена коёбуз, юмор жазып беребиз аларга. Ошол аябай чоң эмгек. Бул жакта целый бир күнүбүз кетет. Ал бир эле передача болуп калат да, тилекке каршы.
көпкө эске кала турган нерсе да бул. Ооба, албетте. Мен азыр өзүмдүн ушул эме менен аябай сыймыктанам. Себептен де Гүлмира Турсунбаева бул тарыхта биринчилерден болуп сап башында кала турган адам. Буну адамдар мисалы Гүлмира Турсунбаеванын эч качан аты өчпөйт деп ойлойм. Бул канча дагы бир кийинки муундардын дагы эсинде кала турган актриса, ошол адам жанына жүрүп, ошол адам жөн эле тияка мындай жумшап ошентип жүргөнгө деле ыраазымын негизи, бирок ошол менен чогуу ойноп, ал менен чогуу элдин эсинде калып аткан бул азыр мага өтө чоң сыймык. Может азыр деле түшүнбөшүм мүмкүн, бирок 5-10 жылдан кийин бул нерсенин кадырын билсем керек деп ойлой берем да, өзүмчө отурупчу. Айтып атканда Мураш келип кетти. Негизи ар кандай окуялар болот да эфирдин артында. Кызыктуу нерселер эсиңде калды беле? Мен кечээ күнү айтып берейин анда. Жаңы жылкы эфирди тартып атабыз. Анан негизи мен убактым жок болчу да, закрытый показ, анан жака даярданып, үйдө 2 бала менен мен көйнөктү кийбей алдыртып алдым да. Анан ал эме мен келди, УТРКга келди прям. Кийип көлдүм, могу жерге келгенде батпай калды да. Мен өзүм мурдагыдай сезип алдым, кеч 42 депчи, 46 окудум да. Могу жерде турат го батпай. Не кыларымды билбейм го, жана жерде башка көйнөк жок да. Не болсо ошобосун деп туруп момундайынан полный тарттык өйдө тартып туруп катуу кыстадым да, могу жерде турат да көйнөк мага ачык да. Бир маалда көзүм караңгылашып, башым айланып, дем кыстыгып баштады, эфир болуп атат да. Курал Чукаев урдуп атат да. Ачыбай ране. Эмне урдуп атканын билбейм го. Көзүмө жанагындай жылдыздар учуп, көпөлөктөр, тим эле момундай суу дайралар агып, нарында жасым монтип атат. Кетип бардым, мынтип адышка карап көрсө эмемди өпкөмдү аябай кысып турмун да. Анан кысып турмун, уже аба жетпей кыйналып атам. Еще мынтип карманып туруш керек да, монтип кетип бардым. Анан эмеге айттым, жартым тартыңыз деп турам. Тиги алып барып бир колумду сөмөй монтип тартып атам, жиптечи. Эрге туруп. Эми токтото албайсың, потому что элдин баары болуп атат, көрүп атат, оюн уланып атат, токтотсоң, кайра заанова тартыш керек. Монтип тартып отсам, жана көйнөк өзү араң турган эме мындай шалак этип кетпей. Эми андай түшүп калган жокмун, конечно, мындай бошоду да. Кайра көтөрө албайм ал жердечи. Анан турсам, жана океана бар го байкуш. Мынтип карасам ошол туруп турун, океана бергел десем, оо дейт. Мону тарт десем, эмне эле дейт. Дагы мен кыпчып карма десем, тиги туруп, эмне кылам, сумкада бирдеке тап деп бизакта болот эфир. Анан менде билелик бар экен, колумда деп, браслетти давай так, глейген браслетти ороп, тыгып туруп так деп тагып коюп турабыз, ошол жерде кыймылдабайм. Кыймылдасам эле өчөт да. Кандайсыңар достор деп, монтип терминатордой эле кетип бардым. Экөөбүз эптеп жанагы бүтүп туруп, деп туруп артка монткенде жана жер түштү. Ошо мен рахмат дедим, экинчи көйнөк кийип эле коет экем. Кудай буйрса рахмат жакында бир жылда. Ошого бүгүн ушундай эле келингенен. Ошол көйнөктү алып берсең болмок. Жок, аны өмүрүмдө эч качан кийбейм го деп болдум. Жүрөккө жетти да. Эй, досум, карачы. Көп адамдар кандай эме кылат билбейм, бирок мен өзүмө мындай ар бир жаңы жыл сайын өзүмдө эмем бар, блокнотум бар, ошол жака отчетумду жазам да. Өзүм ал блокнотум бир 7-8 жыл болуп калды, 8-жылдын отчетун жазып, анан Отчет кандай? Финансовый отчетпу? Мисалы өзүмдүн достижениялар, мисалы эмне кылгым келди, например, ушул жылы мен именно ушул жылы мисалы ушул киного тартылсам экен, монча кино болсо экен, ал кинода мондай роль болсо экен деп жана карта желания эле, бирок аны мен бирөөнүн эмес, өзүмдүн просто каалоолорумду жазып эме кылып коем. Анан аягында ошол жылда могука жеттим. Ал блокнотко мен мынтип сүйлөшөм: кандайсың Акбарак, жакшысыңбы? Бүгүн саат 12:45 мен үйдө столдун үстүндө кухняда отурам, жанымда кашык, вилка, кружка бар. Кызым уктап атат, тиги кызым тиякта ойноп жүрөт, шкаф. Азыр мындай төстө кийим отурам. Каждый минут секундтарды жазып коем, чтоб бир эмки жыл ошол секундта, минутада эмне кылып экен деп. Интересно го, жана историяда архивтерди ачып карайсың го, ошентип карап отуруп анан жазам. Анан бүгүн менде мондой окуя болду.
бүгүн деген мажарга элестетип монтотпойм, анан монтуп койбоду деп туруп анан жабам дагы. Анан вообще сумка, чемодандар түйүнүп мажарга да окутпайм. Мажар көрбөйт, билбейт да ал блокноттон. Бирде кармалып эле шылдыңдаган да. Эмнеге күлө солой сөйлөшөсүң депчи, ошондон кийин алып койгом. Бул тоже бул творческий адамдардын бир эмеси окшойт. Жандай. Мындай жөнөкөй адамдар эмнеге укмолтот бул дейт да. Ошон үчүн мындай билбейм, мага жагат да. Жакты. Кандайсың Акбар? Кандайсың Акбар? Мен ойлогом да кандайсың дегенде, кандайсың? 2025 биринчи айы депчи. Айгерими деп жазат окшойт деп ойлогом да, анан Акбар кандайсың? Деселоктор кандай не кылып атасың депчи. Ошентип кадимкидей сүйлөшөм, ошол менен көп эмелерим айтып берем. Мен мынтип ойлой берем да. Как будто азыр аябай шашып жашап аткандай сезиле берет да мага. Өлө убакыт батып өтүп аткандай сезиле берет. Мындай как будто күндөр моундай жана кинодогудай болуп 2x менен өтүп аткандай сезилет. Анан бир 5-10 жылдан кийин мисалы бир жашооң бир аз азыркыдай активный болбой бир аз токтойт да. Мен билип элем 10 жылдан кийин балким кичине үйдө көбүрөөк отуруп, же болбосо дагы бир декретте чыга албай турган моментте карап, ошол кезде ушундай болуптур, эми секундта мен монтиптирмин го деген бир эсте калган бир сонун бир моментте ойлойм да. Ошон үчүн всегда ошо көбүрөөк жазганга аракет кылам. Күйөрмандар, сиз да күндөлүк алып барасызбы же алып барбайсызбы? Комментарийге жазып коюңуз. Эй, досум, карачы. Апей, эң маанилүү нерсени унутуп калган турбайбызбы? Жаңы кино чыгышы менен. Рахмат. Агент келин. Да-да-да-да. 25 декабрдан баштап деп. Агент келин кино тасмабыз чыкты. Бул киного тартылуу аябай оор болду. Ой, аябай оор болду, билбейм. Еще азыр мен эмени түшүндүм да, оказывается, чын эле балдарым жаш экен да. Мойнун калбай эле жок, мен күчтүү, мен кыймын дей берчүмүн, бирок мондап аягына чейин алып бүттү да экөө тең энергиямды. Еще фильм, фильмде аябай энергиям көп кеткен фильм болду. Бул жакта экшн, комедия болгон үчүн жанагы эмелер менен мушташып, секирип, сальто атып, шпагатка отуруп, ошол моменттер еще энергияң чарчап келесиң, еще анан эки балаң эки жактан түндө келип алып терип кетесиң, тияктан тиги райондан үйгө барып уктатып, эми уктайын десең кайра будильник койгонго болот. Сапар Сайназаров алдыда чалат го. Такыр тим эле уйкусу жок киши да болчу. Ошо анан ошондуктан көп кинолордо тартып атпайбы? Уйкусу жок. Вампир. Анан ошентип бирок мындай эмеге эл жана кол чабып элдер эме кылат го, отзыв айтат го, ошону унутуп каласың кыйынчылыкта. Мен эмеге кошулам да. Көпчүлүгү жазып атпайбы, балдарың жашта эми азыр кое турбайсың, кинону эмне кыласың, акча берсе өлөт экенсиң сен деп анча жазып калып атышпайбы. Анан эми бул бир келген шанс, бир келген мүмкүнчүлүк. Анан эми балдарды күтсөм, балдар баары бир багы тигини деле буну деле кылып жетишсе болот. Балдар үйдөн деле чоңоет, садиктен деле чоңоет. Анан өзүмө келген бир шансты ошентип бир теп балдар чоңойсун деп жатып, анан өзүмдү артта калып, өзүмдө эч нерсе жетишпей калгандан көрө баардык жака жетишип алып кеткен жакшыраак окшойт деп ошол кыйынчылыктарга албай эме тартылдык. Бирок аябай аягында эми сүйүндүм, наконец-то хотя бы кичине өзүм кыйналган эмгегим макталыптыр депчи. Сценарий боюнча негизи агент келин Сапардын өзүнүн мындай вселеннаясы, кино вселеннаясы бар экен. Ооба. Кайнене, келин, жеңе дегенчи. Келин темир эмес, кайнене эки деп. Ошол бирок сен айткандай ошол тема өнүгөр эткен, өзгөрбөйткөн көп окуялар чыга берет экен бири-бири менен. Анан биякта под прикрытием экөө тең, два агента под прикрытием, анан силердин үй бүлөңөргө келет экен. Ооба. Сенин чыгармачылыгыңда биринчи жолу каскадерлор менен чогуу иштеп көрдүм. Кандай экен? Мен негизи ушул жакта жана бизде ценбой, цендыжание деген сабактар бар да, искусство университетинде окуп жүргөндө. Мен ошол сабактар спасать этип кетти. Болбой калыптырмын, мен уже 30га чыктым, Кесарева болдум, анан уже
баягы белим ката баштаптыр да. Ал кезде мен почти мындай номер один самый гибкий адам мен болчумун да негизичи. Анан ойло катып бараттырмын, аябай кайра 1 ай бою репетиция кылдык. Көбүнчө көрсөтпөгөнгө аракет кылдым, сатпай эле коелу сценаларды деп. Сальташып, шпагатка отурган моменттерде канча денең жанчылып, бул адреналин аябай сонун нерсе экен. Биринчи жолу жаңы образ, жаңы өзгөчөлүк болуп, мындай өзүмө аябай жакты. Демек мага экшн жагат экен дедим да. Биякта экшн комедия болсо эки эсе жагат экен. Ой, экшн комедия вообще. Мисалы Джеки Чанның фильмин эмне үчүн жакшы көрөт? Ал мындай чистый боевик эмес го, анткандай урушуп атып да бирдекени күлдүрүпчү. Адамдар өзү күлкүнү эмени жакшы көрөт окшойт да. Баягы комедийный актерлор дайыма любимчиктер го, жакшы көрөбүз. Анан агент 2-ни тартсакпы деп мен айтып калып атышпайбы, мен айтып атпайм. Сапарбек келиңиз, экөөбүз жазабыз сценарийди десем, ошентели. Потому что ал сценарий жазат, туруп Сапарбек жок, буякты монтели да, жок, буякты монтпейлиби десе. Неле давай кылып көрчү дейт. Кылып экөөбүз монтсак, ладно болот, деп. Ана айтат, экөөбүз давай экинчини экөөбүз чогуу отуруп алып жазалы. Мыякта мен өзүм идеяларым бар, мен монтиким келет. То есть мен мындай бир өзүм тартылып койгон фильм да. Мен тартылып койдум, болду, мен ишим жок деп кетип калдым. Ар бир фильмге кандай болуп атат деп кадимкидей переживать этип, жакшы эме болуп кетсе экен. То есть баары сенин лицоң, сенин участиең болуп атат, бул сени тоже эмеңе да влиять этет. Ошон үчүн бул каждый тартылган фильмиме азыр аябай эме кылам да, жан тартам десем болот. Азыр агент келин киносудагы аябай мындай көпчүлүктүн сүйүүсүнө достойный фильм болот деп ойлойм. Себеби бул жакта баардык нерсе бар, сүйүү бар, юмор бар, экшн бар. Азыркы учурда эң актуалдуу болуп аткан кайнене, келин тематикасы бар. То есть бул жакта баардыгын камтыдык. И плюс юмор бир 70-80% толук юмор болду да, жөнөкөй эмелерге караганда эпизоддор. Анан актерский состав. Негизи Саламат Алиев көптөн бери Америкада жашап, аябай кыргыз жерин сагынып, азыр чын эле кайсы кинону көрбөсөң Саламат Алиев менен чогуу чыгып атат. Негизи кандай адам экен? Саламат байке аябай спокойный адам экен. Ойбай, жаман спокойный адам экен. Мен спокойно ооруп басырыктуу, анан мындай жеңил адам болот го, ошондой жеңил адам экен да. Өзү да мындай эмени творчествону жакшы көргөн, творчествону эме түшүнгөн адам да баары бир баягы жерден өзүнүн эмелерин айтып, тоже импровизатор бол, дагы импровизациясын айтып, бакта ментейин тинтейин деп. Эми баары бир ал кишилер бизге чейин динозавр кылымынан эле чыгып жүргөн адамдар да. Алар да сагынып, аябай сонун киши экен. Негизи эң биринчи айтат го, адам артист эмес, эң биринчи адам болуш керек. Анан артист болосуң депчи. Анан жакшы миллион талантың болуп, укмуш болуп аткан күнүдө эле сен кыялың чатак болсо, сен элдер андай кабыл албай коет экен да. Элдер дагы ушундай акылдуу, азыр режиссерлордо дагы ушундай кайсы актриса жеңил, иштешиге оңой, тил табыша алам, ошондой адамдар менен иштеши оңой да негизи. Ошон үчүн эми түшүнүп атасыңарбы эмнеге агент келинде мен жокмун деп сиз го бошобой калдыңызбы? Мен бошобой калдым, бирок аябай мен триллерди көрүп, мен азыр мондай ойномокмун да деп эле өкүнгөм. Сизге дагы сонун жарашмак, бирок негизи мындай сизге эмеңиз бар го. Сиз экөөбүздө еще мондай сонун көрүнмөкпүз да. Жок, ошо айтайын дегем. Сүйүнчүдө вайндарды биз баштаганбыз да. Негизичи. Кодо деп, анан ошондой уланып кеттичи эле. Анан биякта дагы башка узун кыз болуп калып, изменяешь деп жазайын деп аткам, анан кой. Өзүм бошобой калганыман, өзүм сама потеряла, сама виновата дегендей. Кел, айтып кет көрүүчүлөргө, барып келишсин кинотеатрларга. Азыркы учурда ошо 25 декабрдан баштап баардык кинотеатрларда агент келин болуп атат. Чакырып кой фильмге. Урматтуу менин алтындарым, негизи көп мен айымдарга аябай жан тартып берем, байкуштарым десе, өзүм айым болуп декретте отуруп эме болгон үчүн мен үчүн мамочкалар аябай көзүмдүн эмелери да бар. Өзүбүзгө бир күндө арнап, баланы бирөөгө таштап 1,5 саатка настроениеңарды көтөрүп, киного барып, чыгып кофеден ичип, өзүңөрдү сүйүп жашагыла дейм да.
эң биринчи айым өзүн сүйүш керек деген сөздү мен эми түшүнүп баштадым. Өзүңдү сүйсөң, эң биринчи фокусту өзүңө койсоң, калгандары сени карайт экен да. Бизде ушундай эмес бар го, күйөөңүн көзүн караш керек, анан күйөөң бутун жууп бер, анан кайнем деп. Нет, биринчи өзүңдү жакшы көрүп, өзүңдү сүйүп, өзүңдү без причин эле сүйүп, өзүң жакшы настроение тартуулап, өзүң көп нерселерге мындай нервиңди коротпой, маани бербей коюп, ошентип жашаса, жашоо жеңил болот экен. Ошон үчүн өзүңүздөргө подружкалар менен чыгып алып туруп, аяштар менен чыгып алып туруп, күйөөңөрдү көндүрүп, мени сүйөсүңбү, же мен үйдө эмне тамак жасаганга эле керекминби, киного алып бар мени деп алып барып келгиле. Кино аябай сонун мындай настроениеңарды көтөрүп, бир сонун хагатеп үйгө келип алып отуруп алып, жана жерден монтип ит эле кылды деп сүйлөшүп отурган сонун кино. Элестет, келиндер ошол агент келинге барып келип, кайненеси бирдеме десе, типа, ай, чайды койсоң, я что тебе слуга? Ошондой сөздөрдү укпадым ошол кинодончу. Вайн. Жазам. Жок, мен айтып айтпайм. Бирок аяктан уккам демечи. Жана Айгерим ошентпеси депчи. В смысле десе? Тияктан ошо нерселерге пересказ айтып атпаймынбы депчи. Ой. Эми кел. Жаңы жылда негизи сен ошол астрология, сүт-саа, нумерология ошолорго ишенесиңби? Ишенем. Ишенесиңби? Ошо келе жаткан жаңы жыл атын жылы бир огненная красная лошадь экен. Жаңы ошо циклдын биринчи жыл экен. Ошол бул жыл менен баары жамандыктардын баары кетсе экен, ошондой тилесеңер, ошонун баары келет экен. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө келаткан жаңы жылдын маанайын көтөрүп, каалоо тилектериңди айтып кетсең болот. Негизи өткөн жыл аябай жакшы жыл болду. Баарыбызга мен жеке өзүмчө сонун жыл болду. Мен ушул жылга аябай рахмат. Мен негизи жыл деген мен бул Кудайга рахмат, Кудайдын каалоосу менен, Аллахтын каалоосу менен ушуга жеттик да. Анан вот келаткан жылдан алдыгын ала жакшы эмнени каалап жүрсөңүздөр, баардыгыңыздар ошол ийгиликке, ошол каалоо эңсебизге жетели. Негизи ар бир адам өзүңдүн оюңда, өзүң кыялыңда эмне болсо, ошону жөн гана кыялданып койбой, ошого аракет кылып, бир аз эле эме кылып койсоң, бул нерсе жеткирет экен да. Себеп дегенде мен баягы эмени угуп калдым да, тиги үй алгың келсе акчаң жокпу, бирок үй алгынга желанияң аябай күчтүүбү? Жөн эле баардагы строительный компанияларды айланып, соодалашып, үй жаккан үйгө кирип чыгып, ойло кол алып ушинте берсең жетет экен деп. Биз негизи уже азыркы үйүбүздө ушинте алганбыз да, акчабыз деле жок болчу. Жөн эле үйүбүздүн жаныбызда турган экен, сатылат дегенде кирип көрөлү да, жөн эле кирип көрүп, анан болбой эле мажар соодалашып кол алышып алдык. Чогуу экөөсү сен кайсы акчага десем, эми жөн эле мындай эме болуп кеттим дейт да, баягы өзүм ишенип алдым дейт да. Акчабыз жок эле киргенбиз да. Өзү ишенип алып эле биз как будто мынчага түшүр десе, жок, мындай кылалы деп экөөбүз соодалашып өзүм дейт. Ошол акчам бар экен, өзүм ишендим. Негедир менин аягымда турду дейт да, ошол меники болот деп ошентип атат да. Анан жинди коем, атасым эртең эмне деп айтабыз деп экөөбүз келип атабыз үйгө. Апам менен атам айтсак, жакшы сонун алгыла минткиле деп атпан. Кудай каяктан жайдан билбейм, монтип айландырып алып келди, ошол акча болду, алып калдык да. Таң калдым да, көрсө адам бул каалап жүрөктүн түпкүрүнө эле катып эле койбой, ошол нерсени өзү ишенип, ошол нерсеге мондай бир эмени коюш керек экен да. Анан Кудай сага кайдан жайдан өзү алып келип берет экен. Ошого ишендим. И второй случай, бул машинабыз жок болчу. Машинабыз алабыз деп отурабыз, анан бир таанышыбыз үйгө келип калып, ошо машина сатып жүрмү эле десе, мага сатып кой да деп ушинтип атат да, мажар. Столдун үстүндө чай ичип отурабыз да, машина алсак болот эле, кызды садикке таштаганга кыйналып калат экенбиз десе, каякта машина азыр мажар, биякта стройканы бүтүп албай атсак десе, негизи дейм да деп ушинтип ошо отуруп жийиш электе эле таанышыбыз аталашып турганбыз, байкенин баласы келип, анан ушу машина сатыш керек болуп эртең рынок бармакмын, силердикинен эме кылып келейин. Канчага сатат? Мончага 1 миллион мындай деп сүйлөшүп калды. Анан эми ала мага эле берип койду деп ушинтип атат. Анан кой бекер деп койду деп тамашалап отурат. Бир маалда тиги бала айтып атат да, элем алсаң алып калам деп жазында бересиң деп атат да. Тиги
мээрме тык деди деп жана ошентип сүйлөшүп койбодук белек деп и ошол жерден күлүштү таштап кетип атат да. Биз ошентип машина алып калдыкпы. Жазына бересиңер деп. Анан эми жазда каяктагы акча деп монтотом. Анан жанагы акчаны бир 2 айда өзүнөн өзү тияктан бияктан болду. Бул акчаны азыр мен эстесем, эмне болуп келгенин өзүм билбей калдым да. Мынча каяктан келип калды машинанын акчасы үйдүкүчү деп экөө соктон көрсө, бул калап эле монтип өзүң ишенип эле өзүң жасап аткан эмең өзүң эме болуп койсоң, ошентип ырысканы через бирөө аркылуу да берип коет экен. Бул нерсени эмне айтып атам сиздерге? Ошол нерсени каалап эле койбой, өзүңүздөр ишенип да болот, моундай болот, мончу керек деп чын жүрөктөн ниет кылсак, бул нерсе ишке ашат экен. Алтындар, бул жаңы жылда эмнени кааласак, баардык тилегибиз орундалсын, баардыгы бактылуу бололу айымдар. Эң биринчи биз бактылуу болсок, анан үй бүлө бактылуу болот деп айтам. Эй, досум, карачы. Достор, биздин рубрикабыз улантууда. Силер жакшы көргөн рубрика Блиц. Кана кеттик. Үй бүлө же карьера? Үй бүлө. Жер үй же батир? Жер үй. Жакшы көргөн тамак? Ганфан. Эң сүйүктүү кыргыз актриса айым? Гүлмира Турсунбаева. Кандай жанрдагы тасмада ойноо каалайсың? Экшн комедия. Уже ойнободуңбу? Дагы ойногуң келип атабы? Эми азыр драманы бир көргүм келип атат. Киносфера же блог? Киносфера, конечно. Кайсы режиссер менен иштешкиң келет? Руслан Акын менен. 25-жылда эң сүйүндүргөн нерсе эмне болду? Ак өргөлүү болгонубуз окшойт. Ак өргөлүү болгонубуз, кыздуу болгон ошол. Эмнеден илхом аласың? Элдин кайтарым отзывынан. Кантип эс алганды жакшы көрөсүң? Үйдө эч ким жок болсо, жалгыз отуруп кино көргөндөн эс алам. Негизи выбор болсо, келечекте кайсы шаарда жашамаксың? Выбор болсо, Чикагодо жашамакмын го дейм. Депчи. Адамдардын кандай сапаттарын баалайсың? Сабырдуулугун. Бүгүн сени эмне сүйүттү? Бүгүн мени сиз сүйүндүңүз. Это правильный ответ. Негизи өзү подкасттагы сонун нерсе да. Адам, мисалы көп адамдар азыр мени жөн эле блогтон же стерва келин катары көрсө, бул жакта эми жан дүйнө менен дагы элге жакыныраак таанышабыз. Элдер билбей жүргөн нерсемди билишет, менин жеке оюм менен таанышат. Анан уже өздөрүнчө анализ чыгарышат. Көрсө бул деген мындай кыз турбайбы, жашоосунда бул мындай турбайбы депчи. Бул кичине узунураак турбайбы? Жок, узун эле экен го бул. Айжан менен тең эле отпой гана отурганда депчи. Турбай эле коелу, камерага отпойбуз деп. Карасам камерада сиздики тартып аткан мындай атат, меники мындай атат. Ошо, бул негизи подкаст сонун. Негизи мен бир канча жыл болду, 1,5-2 жыл болду, почти интервьюларга, подкасттарга бара элек болчумун, баарынан отказ кылып аткам. Себеби бакыркыда бир интервьюга барып, ошондон кийин көрсөм мен азыр өзүм интервьюга даяр эмес экенмин деп калгам да. Мындан ары бербей эле коеюн деп. Мындай болуп калганда, ал интервьюм багы эми азыр элдер билип отуруш керек кайсы интервью экенин, бирок бул нерсеге аябай катуу өкүнгөнүм бар. Экинчи мен эме бербей эле коюшум керек экен, элдер мен жөнүндө андай деле билбей коюшум керек экен. Жекеге көбүрөөк өтүп алып, ошол жер немени талкуулап, ошондой нерсе көп болуп кеткен да. Анан суроолор дагы, жоопторум башкача болуп. Айтор эми кыскасы мен интервьюмдан ары жыйыштырып коем деп ойлагам. Анан сиздин айтчу подкастты көрүп баштагандан баштап, анан негизи подкаст деген ушундай баягы сүйлөшүп, отуруп, чай үстүндө кантип сүйлөшөсүң, мисалы ошондой эле болуш керек да, жеңил желпи, же анчалык жекеге өтүп, тамырды казып, чукубай, болгону баягы конок катары өзү айткысы келип, өзүнө бир дем берип, ошондой катары болсо сонун экен. Негизи мындан ары барсам, только подкасттарга барам окшойм, интервьюну жөн эле коеюн деп ушинткен болчумун да. Себептир аябай өзүмө хейт көп алгам. Азыркыга чейин эле мындай өкүнөм да, ошо барбай эле койсом болмок. Негизи ошол хейт аябай жүрөгкө тийби? Мен хейт көтөрө албаган адам экенмин, көтөрө албайт экенмин. Мен творческий адаммын, мен эмемин деген менен мен жүрөгүм аябай
мындай слабый экен да, чем кааткырып монтип келе солуп эме болгон менен мен аябай ранимый адам экенмин. Ошол интервьюдан кийин аябай көпкө сынып, мындай көпкө токтонуп, мындай өзүм деп келе албай жүрдүм да. Неге кереги бар беле бунун эмеси кимге депчи, например, алып берилди, калды, анан бүттү, анан кимге пайдалуу болду, кимге зыян болду деген суроого келдим да. Көрсө демек ошол чакырган тарап бул өздөрүнүн эмеси максаты деле көздөлөт турбайбы, экинчи тараптын эмеси анчалык деле мааниге ээ болбой калат турбайбы деп, ошондуктан азыр көбүнчө баягы көрүп аткандар таң калып атышпыр, биз чакырсак келбей атат го депчи. Кеп атактуу болуп монтип эме көбүп кеткендигимде эмес болгону, ошол бери болуп бир аз мындай өзүм таарынып калганым бар да. Мен жөнүнө койсом болмок экен. Азыр же барсам дагы башкача форматта барышым керек экен эле деп. Ошо анан сиз чакыргандан кийин айтчын баардыгын көрүп жүрөм, анан келишим керек го деп келдим. Мен негизи еще жаздан бери броньдоп аткам. Еще бир канча жыл болуп кетти? Бир жыл болду. Бир жыл болуп кетти. Анткени мен күтүп аткам качан кыздуу болосуңар деп. Анан чакырсам мен баласы кичинекей, анан акыр көңөргө куш болдуңар. Ага да кой азыр аябай занят болуп атат деп. Бирок урматтуу кесиптештер, Кечиш коесуздар. Айгеримди күнөөлөгүлө, бирок мен эч ак эле броньдоп койгом. Сөйкө салынып калган. Айгерим, сага чоң рахмат, аябай ыраазымын. Бүгүн ошентип келип берип, жаңы дүйнөңдү ачып берип, биздин көрөрмандарыбызга, телегөрүүчүлөрүбүзгө кичине ачылып дегендей. Биздин өнөктөштөрүбүз бар. Алардын бири Zuzu Flowers. Айым, Зульфия айым бизди дайыма колдоп турат. Анан биздин жакшы көргөн сүйүктүү конокторубузга ошондой сонун белектерди берет. Жаңы жылго? Жыты сон экен. Аябай самый богатый сон экен. Сага жаксы эле болду. Жакты. Чоң рахмат. Жакшы көрөрүңөрдү билдим. Айгерим экөөбүз бирге биздин көрүүчүлөрүбүздү жаңы жыл менен куттуктап коебуз. Урматтуу кыргызстандыктар, кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Ар бир үй бүлөдө тынчтык болсун, ынтымак болсун, балдар бактылуу балалыкта чоңойсун, баардык үйгө ырыскы каала. Ошол айтчы подкастты калтырбай көрүңүздөр. Бул жактан өзүңүздөргө ала турган нерселер көп. Бирөөнүн башынан өткөргөн нерсе бул бизге кимдир бирөөгө сабак. Ошон үчүн ушундай подкасттарды көбүрөөк, мен да негизи көп көрөм подкасттарды, айрыкча айтчыны. Вот, силерге дагы сунуштайм. Ошо Мен эмне дейм? Мен кошулам. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен урматтуу биздин Айчы подкастыбыздын көрөрмандары, мен силерди аябай жакшы көрөм. Ар бир комментарийлерди окуйм. Бизди дайыма колдоп тургула, катталгыла, комментарий жазгыла, репост кылгыла, досторуңар менен бөлүшкүлө. Биз силер үчүн менимче аябай чоң максатка жетишкенге аракет кылып атабыз. Ошондуктан бизди калтырбай көргүлө. Силер менен бүгүн Айгерим Саматова болду, биздин аябай шайыр, таланттуу актрисабыз жана момундай укмуш блогер. Анан мен алкаручу Айчы подкастынын автору Айжан Аденова. Сиздерди аябай жакшы көрөм. Көп жакшылыктарды каалайм. Сак саламатта калыңыздар. Айтуудан катылган сылар бар экен. Айтчы.